Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык көл форумунун башкы катчысы Асул Молдохматовага сүйүктүү апасы Тамара Мусаевнанын мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу Азия ТВ телеканалынын жалпы жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Бишкек шаарында автогаз тартыштыгы боюнча абал 10 күндө турукташат. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ижатов биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында учурда автогаз өлкөгө белгилүү өлчөмдө алып келинди. Дагы көбүрөөк бөлүгү Казакстандын аймагында жолдо келе жатат. Бишкекте эле автогаз жетишсиз болуп жатат. Анткени борбор калаада такси унаалары, коомдук транспорт, жеке унаалар газга өткөн. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында абал туруктуу деп билдирди Канат Ижатов. Ассоциация президенти кошумча Россияда газ ташыган вагон-цистерналар жетишсиз болуп жаткандыктан Кыргызстанда автогаз тартыштыгы жаралып жатат. Кыргызстандык компаниялардын газ ташыган вагон-цистерналары жок болгондуктан Россия Казакстандан ижарага алып колдонуп келишет. Бул эми рынок. Россиянын аймагында заводдор өздөрүнө пайдалуу жактарды биринчи камсыздоого басым жасашат. Мисалы, Чыгыш Европа өлкөлөрү Кыргызстанга салыштырмалуу 1 тонна газ үчүн эң эле аз дегенде $250–300 көбүрөөк төлөшөт, деди Ишатов. Бишкекте автобус сүзүп кеткен жаран каза тапты. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан маалымдашкандай, Курманжан Датка көчөсүнөн автобус 73 жаштагы жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Ал алган жаракаттарынан кесепетинен тез жардам келгиче каза болгон. Окуя боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы териштирүү иштерин баштап экспертиза дайындалды. Автобус айыптөлөөчү жайга киргизилди. Ал эми автобустун 60 жаштагы айдоочусу тергөө кызматына жеткирилди. Ысык көлдө суунун деңгээли 98 жылдын ичинде 3,5 метрге азайган. Бул тууралуу гидрометеорология кызматынын директору Нуртемир Мырзабеков билдирди. Анын айтымында суунун деңгээлинин түшүү себебин адистер мөңгүлөрдүн азайышы жана көлгө куйган дарыялардын кыскарышы менен түшүндүрүүдө. Орто эсеп менен жыл сайын көлдүн жээги 3,5 сантиметрге тартылууда. Көлдүн деңгээли 1926 жылдан тарта текшерилип келет. Айрым жылдары көтөрүлгөн учурлар да болгон. Бирок көбүнчө суунун деңгээли төмөндөп жатат, деди Мурзабеков. Бүгүн Ысык көлдө климаттын өзгөрүү шарттарында өлкөнүн суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана Ысык көлдү сактоого арналган улуттук суу форуму өтүүдө. Форум суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан Дүйнөлүк банктын колдоосу менен уюштурулду. Иш-чаранын салтанаттуу ачылышына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев жана Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы Аманкан Кинжибаев катышты. Ошондой эле форумга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Дүйнөлүк банктын мүчөлөрү, Бириккен Улуттар уюмунун жана ЮНЕСКО сыяктуу эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле Германия, Франция, Нидерланды, Сербия жана башка өлкөлөрдүн эл аралык эксперттери катышууда. Форумдун максаты Кыргызстандын суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана климаттын өзгөрүү шарттарында Ысык көлдү сактоо болуп саналат. Форум тажрыйба алмашуу, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана көлдү коргоо жаатында конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу үчүн маанилүү аянтча болмокчу. Дүйнөдөгү эң ири жана эң кооз бийик тоолуу көлдөрдүн бири катары Ысык көл маанилүү экологиялык объект гана эмес, жергиликтүү калк менен өлкөнүн экономикасы үчүн маанилүү ресурс болуп эсептелет. Белгилей кетсек, улуттук суу форуму биринчи жолу 2023 жылы өткөн. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги республиканын пилоттук 30 районунда жаштардын такшалмасы боюнча долбоорун ишке киргизди. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Министрлик түшүндүргөндөй, жаштар стажировкасынын максаты практикалык тажрыйба алуу, кесиптик билимди жана көндүмдөрдү бекемдөө, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүү, турмуштук көндүмдөрдү өздөштүрүү жана жаштардын ишке орноштуруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылдын 1-октябрь карата иш менен камсыз кылуу кызматтарында 22 миңден ашык жумушсуз жаран катталган. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча бардык жумушсуздардын 56%дан ашыгы жаштарга туура келет. Жумушсуз жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү максатында жаштар стажировкасы боюнча чаралардын комплекси ишке ашырылууда. Пилоттун алкагында 3000 жашты практикалык тажрыйба жана кесиптик көндүмдөр үчүн стажировкага, ошондой эле кыска мөөнөттүү кесиптик окууга жиберүү пландалууда. Стажировкага катышууга түрткү берүү үчүн
үчүн катышуучуларга айына 8600 сом өлчөмүндө стипендия төлөнөт. Стажировкадан өтүүнүн жалпы мөөнөтү 6 айдан ашпайт деп түшүндүрдү министрлик. Бүгүнкү күндө 150ге жакын мекеме ишкана жаштарды практикага кабыл алуу каалоосун билдирип, 1000ден ашык орундарды камсыз кылышты. Жаштар арыз берүү жана стажировкадан өтүү үчүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин пилоттук региондун аймагындагы аймактык бөлүмдөрүнө кайрылууга тийиш. Долбоор 2024-2025 жылдары дүйнөлүк банктын социалдык камсыздоо программаларын жана эмгек рыногун чыңдоо тармагын колдоосу менен ишке ашырылууда. Эл аралык медициналык университети медицинадагы билим берүүнүн жана заманбап билимдердин негизги тенденцияларына арналган коомдун трансформациясынын шартында медицинанын билим берүүнүн жана заманбап билимдердин негизги багыттары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өткөрдү. Иш-чара Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана университеттин ректору профессор Элисей Синдин 80 жылдыгына карата уюштурулган. Жыйынга Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын жетекчилери Орусия, АКШ, Азербайжан, Индия, Пакистан, Казакстан жана Түркиянын белгилүү окумуштуулары катышып, илимий талкуулар болду. Жалпы 150ден ашык докладдар келип түшүп, замандын талабына жараша илимдин багыттары менен бирге жаңы методдорду колдонуу боюнча пикирлер айтылды. Медицинага эмне жетишпейт деп айтыш кыйын, анткени заман өзгөрүп атат. Заманга жараша бардык илимдин багыттары дагы трансформация болуп атат. Мына как раз ушул бүгүнкү конференцияда ошонун алкагында талкууланат. Жаңы эле биздин президент айтып өткөндөй, жасалма интеллекти биз илимдин бардык жаатында колдонууга, аны ишке ашырууга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Катышуучулар өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн жана докладдарын айтуу менен бирге медицинанын билим берүүнүн актуалдуу маселелерин жана заманбап илим жетишкендиктерин талкуулашып, өлкөдөгү негизги жана ишке аша турган маселелерге да токтолушту. Алардын бири телемедицинаны өнүктүрүү болсо, дагы бири чөп дарыларды илимий негизде карап чыгуу сунушталды. Дагы бир көйгөйлүү маселебиз бул телемедицинаны өнүктүрүү маселеси. Телемедицинаны өнүктүрүү биздин как раз шартта, биздин региондо абдан актуалдуу керектүү нерсе. Себеби көп айылдарыбыз орто неден айтканда борборубуздан алыс болуп, медициналык жардамга муктаж болгон кезде, чукул медициналык жардамга муктаж болгон кезде, ошону кантип колдонуу боюнча дагы сөз болуп атат. Үчүнчү дагы бир чоң маселе бул жана азыр айтып кетпедимби, экологиялык жана башка өзгөрүүлөр жана Кыргызстанда дары-дармектерди колдонуу маселеси. Кыргызстанда көптөгөн дары-дармек чөптөрдү биз колдонууну дагы ошонун технологиясын өзгөрүү, ошону лабораториялык жактан изилдеп, илимий жактын да караштыруу жагы дагы сөз болуп атат. Бул катар иш-чарада өлкөлөр ортосунда билим жана тажрыйба алмашуу, ошондой эле медицина жана билим берүү тармагындагы жаңы идеяларды жана инновациялык ыкмаларды талкуулоо үчүн жакшы аянтча болгону айтылды. Бакытбек Болсунов, Гүлчара Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Топтомо ипотека турак жайды үлүштүк куруу механизми аркылуу Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында турак жайды жеңилдетилген шартта аз өлчөмдөгү баштапкы чыгым жана мамлекеттин колдоосу менен сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Ош шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаева журналисттерге жана жарандарга топтомо ипотека боюнча маалымат берди. 20%-ге РСКдан албай эле бир жолу сразу 50% болот. Анда банкка барбай эле өзүңүздөр напрямую гикке келебизби? Договор түзүп. Гикке напрямую келип прямой аласыз. Жарлыкка ылайык бериле турган ипотекалык насыянын суммасы социалдык жана жеңилдетилген ипотека боюнча 4 миллион сомго чейин, ал эми арзан ипотека боюнча 5 миллион сомго чейин насыя берилет. Өткөн жумада 18 ноябрь президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ал жарлыкка ылайык Менин үйүм турак жай программасына өзгөртүүлөр киргизип, жаңы топтомо ипотека продуктусун ишке киргиздик. Бул продукт үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продуктусу болуп эсептелет. Жарандарга ошол топтоо жол менен ипотека алууга мүмкүнчүлүк берет. Биз ушул жылдын 30 январда президент Садыр Жапаров үлүштүк курулуш механизмин ишке киргизүү боюнча жарлыгына кол коюп, 15 апрелде биз бул продукту ишке киргизип, механизмде бул Кыргызстанда аябай жакшы иштеп баштады. Бирок ошол иштеп баштаганда жарандар бир жаңы көйгөйлөр менен жаңы көйгөйлөргө кабылды да,
бардык эле жарандардын колунда 50% акча жок. Ошондуктан биз жарандарга ошол элдик банк аркылуу турак жайдын наркынын 30%-ын чогулса, калган 20%-ын банк каржылап берет. Ошентип жарандар үлүштүк курулуш механизми аркылуу ипотекага үй алса болот. Маалыматта айтылгандай, кардардын өзүнүн 30% үлүшү чогулгандан кийин сумманын 20% элдик банк жылдык 10% үстөгү менен 5 жылга берет. Үйдүн наркынын калган 50%-ын бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компания жылдык 8 үстөгү менен 15 жылга каржылайт. Жолугушууга катышкандар өздөрүнүн суроолорун берип, толук маалыматтарга ээ болушту. Иш чараны өткөнү бизге үчүн өтө пайдалуу. Ош шаарында ГИКтин дейли эмеси кеңсеси жок болгондуктан бүгүн Жылдыз Бекбаева өзүнүн командасы менен келиптир. Мен дагы чакырууга келдим. Бул туура эми баары үйлүү болгусу келет. Мага көпчүлүк кайрылган бул мигранттар болуп атат. Көп ушул эмелерге биз суроолорубузга жооп алып атабыз. Мен угам, башкага айтам, баягы орусда айткандай сартнеме менен информация көбүрөөк алсак, биз дагы бирөө менен бөлүшөбүз, бирөөнүн дагы бир үйлүү болушуга биз дагы себепкер болуп калабыз деген ойдо мен да келип катышып отурам. Быйыл жыл башында Менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыздоого багытталган жарлыкка мамлекет башчы кол койгон. Анда мамлекеттик ипотекалык компания жалпы 40 райондо 32 шаарда жана 7 облустун борборунда көп кабаттуу үйлөрдү кура баштай тургандыгын билдирген. Президент Жапаров ошондой эле мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин карамагындагы жер тилкелерин аныктап, аларды МИКке мөөнөтсүз пайдаланууга өткөрүп берүү тапшырмасын койгон. Март айында мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.